денесиге да зыян тийбейт. Ушундай кылып кайрыш керек. Караңыздар. Сонун кайрылганда буларчы. Ошондо баягы сүрөттөгүдөй болуп калабы? Оо. Жакшы нерсе экен. Буну вообще kesкен эмес экенсиз да 80 сантиметрден. Прямо бу баягы атайын форма берилген эмес, мындай. Лидияны кылып калып, машина мөмөнү мынакка жетип түшүрүш керек да. Тең мисалы баягы тушкан маалда жаш балдар келет го. Жаш балдар келет. Агы неме менен суу менен бир катар жууп коесуң. Кеңир алып баягы өрмөлөгөн балдар жей берет да. Бул кийинки жылы мына жерлерде шактар чыгарып баягындай болуп кетеби же кандай болот дейсиз? Же ушундай болуп? Мисалы бул мындай, азыр жакын эгилди бул эртең бири-бириге мешайт этет деген түшүнүк бар да. Биз буну элге эккенге прылайт этпейбиз буну. Бул просто баягы келип кеткен адамдарга эле баягы кайф үчүн эле жегенге эле да мындай. Атак буну эттей албайт буну. Бул мисалы мөмөгө чейин ухат болот, мөмөдөн кийин суу тыйылат да буна. Суу коюлуп алгандан кийин уже мына краниктерден жабылат, өсүү токтойт. А мына чыккан шактар кладовой мөмө бүчүрүп уруу берет болду. Түшүндүңүз да? Бул просто суу менен эле башкарамыз. Бул скина деген түрү экен гиластынчы. Бүт эле бардыгы да мөмөсү бар да, бирок. Бардыгы мөмө. Учучуда мөмө берет экен да бул. Болсо бул тиринде бул скина тамыр тандабайт. Анан Өзүн өзү чаңдаштырат, а? Баягы багыты боюнча форма ham тандабайт да бул. А кете берет да. Любой формага түшө берет да. Любой музыкага тансага түшө берет деген нерсе да бул. Азыр бизге да скина бересиз да. Мына көрдүңүздөр. Туугандар монда кылып, хаос кылып койсоңуздар. 3 саат көчөткө. Нарактан сразу сууду куй берет. Жактан айда берет. Хаус кылып алсаңыздар, жакшы, сонун. Мо хаус менен эле ушул бакты полный сугарып салат, көрдүңүздөрбү? Мондай